Салам, кичинекей достор. Бүгүн силерге абдан сырдуу жана сулуу жомок айтып берем. Бул жомок айдын жарыгындагы жашаган керемет кыз жөнүндө. Ал кыздын жылдыздар менен сүйлөшкөнүн, асмандагы булуттар менен ойногонун уксаңар, силер да таң каласыңар. Демек жумшак ордуңарга отуруп, кулак төшөгүлө. Бар экен, жок экен. Илгери өткөн заманда бир жетим кыз жашаптыр. Ал ата-энесинен тарылып, коргосундагы ботолуу жалгыз төбөсү менен калат. Кыз башынан көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрүп, ачкачылыктын азабын тартат. Аргасы төгөнгөн кыз жегенге ботосу соет да, төбөсүн сатып кийим алат. Арадан айлар өтүп, алган кийиминин тамтыгы кетип, эти да төгөнөт. Кайрадан башына ачарчылыктын азабы түшөт. Азап тартып жүргөн күндөрүнүн биринде башка жылдагы алыскы тууганын эстейт. Элден сураштырып отуруп анын атагы чыккан бай экенин угуп, жардам суроого жөнөйт. Бай менен аялы кызга боору ооругандын ордуна муну малай кылып алалы деген жаман ой менен алып калышат. Байкуш жетим кыз алардын оту менен кирип, күлү менен чыгып, бардык жумуштарын баш көтөрбөй аткара берет. Ошондо да жеңеси анын кылган ишине кыйкым таап, сабаганын токтотпойт. Кыз бугун көз жашынан гана чыгарып жүрө берет. Бир күнү кышкы ызгаарда жетим кыз сууга барат. Тоңуп калган калың музду араң талкалап, эки чака суусун баканга асып алып үйүнө жөнөйт. Сууктан кыздын буттары шилтенбей, колдору тоңуп калат. Ал аябай чарчаганбы? Айтор келе жатып бир нерсеге чалынат да суусун төгүп алат. Үйгө барсам, жеңи мени дагы сабайт, деп саарканган кыз ошол жерде көп ойлоп отурат. Кыздын көз жашы жерге тып-тып тамып, ончук сымал муз болуп тоңо берет. Жетим кыз эни мээримин эңсеп, бугун чыгаргысы келет. Бирок анын арманын угар, айланасында эч бир жан жок эле. Бир гана сырдашаары өзү сымал түнкү асмандагы жалгыз ай болчу. Айды көрүп, кыз бир тууганын жакын адамын көргөндөй боздоп ыйлап кирет. Жок дегенде, сен мага бооруң ачысынчы. Ата-энемдин көзү өткөндөн баштап, бир да жакшы сөз уга элекмин. Жеңим да мага күн көрсөтпөй койду. Эч ким мени жакшы көрбөйт, аябайт. Бай тууганым да каралашмак түгүл, ишинин баарын мага жасатат. Жетим кыздын муң зарын уккан соң ай ылдыйлап кыздын бутуна жакын келип түшөт. Алыстан баарын байкап турган күн акырын жылып кыздын жанына келе калат. Кыздын чырайы ааламда жок эле. Күндүн кызга назары түшүп, ашыктыгы арта баштайт. Жетим кыздын ажары күн менен айды тең арбап, ашык кылды. Ошентип күн менен айдын ортосунда кызды талашуудан урам чыр чыгат. Күн кызды айга бергиси келбей кызгана баштайт. Калыс чечим болуш үчүн экөө күч сынашып, жеңгени кызды алмай болушат. Кантсе да күн чоң жана күчтүү эмеспи? Акыры жеңишке жетишет. Ай жеңилгенине кайгырып мындай дейт: урматтуу күнүм, сен бардык жандыктарга жашоо тартуулап келесиң. Мен болсо сенин алдыңда алсыз, күчсүзмүн. Жандыктардын баары жагымдуу, жылуу нурга бөлөнүп сенин колуңда. Мен байкуш кышкы түндө көктө жалгыз өзүм гана сызып жүрөм. Кыздын да багар көрөрү жок экен. Макул болсоң, кызды мен алайын. Жок дегенде, бул кыз менен бирге болсун. Күн кечке ойлонот. Акыры айга боору ооруп, жетим кызды берүүгө макул болот. Кубанычы койнуна батпай, сүйүнгөн ай ыраазы экенин билдирип, экөө достошуп калышат. Ошентип кызды кучагына алган ай асманды карай бет алат. Алыс учкан ай акыры өз ордуна келип кызды кучагына сактап келет. Эгер кыштын айлуу түнүндө айды жакшылап байкасаңар, бакан көтөргөн кыздын элесин көрөсүңөр. Жетим кыз айга байланып, ай болсо кызды жакшы көрүп калган дешет. Ошондон бери ай асманда сызып жүргөндө аны менен ар дайым кыз жүрөт. Кээде гана ай кызын жоготуп, капага батканда караңгылай түшөт. Аны бизде эл ай тутулду деп айтат. Бирок кайра эле ал өз сүйгөнүн таап, мурункунан да жарык болуп жаркырап калат. Мына жомок ушинтип аяктады достор. Айдагы кыз азырда асманда жаркырап турат.
Ал ар дайым жакшы түш көргөн балдарга күлүп карайт. Эсиңерде болсун. Жакшы иштерди кылсаңар, айдагы кыз силерге жылдыз жиберет. Көргөнүңөр үчүн рахмат. Каналыма жазылууну жана лайк басууну унутпагыла. Жаңы жомоктор дагы көп болот.